кайсы региондарга кайсы клубникалар өстүрүш керек, ошол боюнча маалымат алып беребиз. КЗ сорт, НЗ сорт десеңиз, дыйкандар жакшы түшүнбөйт да, ошол нерсени да бир түшүндүрүп айтып койсоңуз. Астан башташ. Акырын. 5 соток, 10 сотоктон жер жакшы болуш керек, көчөтүң жакшы болуш керек, кароо жакшы болуш керек, агротехника жакшылап териш керек, анан кийин жакшы реализация табыш керек. Ушу бүт цепочканы бузбаш керек. Баткенде апрель айында баштаса урожай берип, нарын тарапта августта берет ушул. Жыл баратта тияк салкында калганы кечирээк башталат. Бираталар 7 сап баткандай кылыш керек экен. 7 сап. Ошондой кылышсын, анан бийигирээк. Ошондо ичине иштегенге да жакшы болот. Ичи микроклимат да жакшы болот. Мөмөлөрү да чоң товарный вид супер болот. Клубникабыз эң сапаттуу болуш керек. Ошондо гана биринчи орунга туруп, анан кийин баары бияктагылар эме болот да. Түшүндүм. Эми жакшы каралган болсо $20,000 берет гектарына. Бүгүн биз чүй өрөөнүндө Токмоктобуз. Токмокто агроном, дыйкан, биздин клубничник Кубан Байкенин полиясына келип отурабыз. 7 гектар полиясы бар экен. Кубан Байкенин опыту күчтүү. Кайсы региондарга кайсы клубникалар өстүрүш керек, ошол боюнча маалымат алып беребиз. Опыту менен бөлүшөт. Бардык нерселерди аягына чейин көргүлө, подписка кылгыла, каналга катталып, жакшы сунуштарды, жакшы комментарий калтыргандарга клубника подарка кылабыз. Россия, Казакстан ичинде любой жеринде. Карагылачы, мына полияда толуу адам теришип атат, канча бир 30 адам бар го дейм. Булар сорттор да сонун экен, булар чакагда тербейт экен. Вот ящикке теришет экен. Бул дагы качествого жооп берет. Ассаламу алейкум, Кубан байке. Валейкум ассалам. Кандай бектен? Кандайсыз? Шүгүр. Кырманга өрөкө? Алла разы болсун. Жакшы. Ишти кылып турган экенсиз го, түшүмдү жыйнап. Ооба, Кудайга шүгүр иштеп атабыз. Жумушчуларыңыз көп экен, атайын. Биз ушул дыйкандар үчүн роликтерди тартып атканбыз. Клубника ягода тармагында. Анан кийин сиздин ушул опыту күчтүү, көп жылдан бери клубника кылган Токмокто байкем бар деп атайын келдим. Бүгүн секреттериңизди секрет кылбай, опыттарыңыз менен бөлүшүп, биздин кыргыз элибизден ушул миграцияны кичине азайтайын деп, элдерибиз ушу Россияда жүргөн, ушул жерде деле жүргөн өзүбүздүн туугандарыбыз кыргыздар эмне менен алектенишин билбей жүрөт. Ошого сиздин көп адамдарга жардамыңыз тийип калышы мүмкүн, сиздин идеяңыз туура келип калышы мүмкүн. Ошон үчүн жашырбай, жакшы маалыматтарды берсеңиз, сонун болот. Өзүңүздү тааныштырып баштай бериңиз. Атым Кубанычбек Исмаилов, Алга элинен болом, Чүй району. 15 жыл болду иштегениме. Бул жерде азыр могу дыйкандар, жумушчуларыңыз иштешип атат. Биз эми Кубан байке баягы сүйлөшкөндө эле ушу башынан баштап неме кылсак, кандай сортторду өстүрөбүз? Биринчиден. Мен баштаганда Виктория, обычный советский сортту баштагам. Элдин баары ошо менен иштеп атышпайбы? Көбү ошо менен иштеп атат. Азыр жаңы сортторго да өтүштү көбү. Каалагандар өтүп атат да жаңы сортторго. Анан кийин Викториядан баштагам. Виктория деген эми тактап кетели, могу сиздин азыр Токмокто чүйдө өстүрүлүп аткан обычный сорт. Илгерки сорт. Ошондон баштагансыз. Ооба, Советский Союз убагында 9 жыл болду ушу жаңы сортторго өткөнүмө. Анан себеби эмнеге өттүм буга? Тиги Викторияны өстүрүп атканда клиенттерге жибересиң, сатып алгандар аппарат, анан жолдон бузулду деп жалап келет. Анан кийин алыс жолго кеткенде жакшы жеткен жок, сапаты начар, агып калды деген ушундайларды көп претензияларды укчубуз да. Анан кийин ушу ойлондум да, ушу жаңы сорттор, мына чет мамлекетте жаңы сорттор, коммерческий сортторду өстүрүп атышпайбы? Мен да ошого өтөйүм деп анан заказ кылдым, ошону баштадым. Кыйынчылыктар болду башында. Анан акырындан үйрөнүп келатабыз, Кудайга шүгүр. Немеси? Бул кайсы сорт мисалы? Жүрүшчү көрөлү. Клери. Клери, Бул жазында бир эле түшүм берет да, ошо менен токтойт. Бир түшүм берет. Бул КСД сорттор деп аталат. 1 ай берет. Түшүмү сонун экен, Бир ай берет, эрте берет. Бул ранний сорт. Ранний сорт, Транспортабельный. Немеси? Товарный види жакшы. Товарный вид жакшы. Клери деп Россияда да көп өстүрөт ушуну, Ооба, клерини өстүрөт. Бул эмеге иммунитети күчтүү сорт. Бүт капельный система. Бүт капельный система. Бүт. Муну
Куанбайке жүрбөйсүңбү мындай ону тиги чекесине барып Вивара деген да сорт бар беле? Бар. Башынан баштап түшүндүрүп берсеңиз, бул клубника кылыш үчүн эмнелерге маани бериш керек? Биринчи очередь мисалы азыр экөөбүздүн видеосу көрүп алып бирөөлөр эми көптөр клубника кылганга аракет кылышат да. Азыр кызыккандар көп биздин каналда. Эң биринчи желание болуш керек. Ушу менен иштейм, ушуну өстүрөм, клубунай менен иштейм деп ошондой план түзүш керек да. Желание болгондон кийин үйрөнүш керек. Көп тигип алып болбойт да. Астан башташ керек. Акырындан 5 соток, 10 сотоктон үйрөнүп, анан кийин опыт алган сайын көбөйтүш керек. Сиздики азыр канча гектар? Азыр бияк 5 гектар. 5 гектар жери. Бүт бардыгы жаңы сорттор, коммерческий сорттор, биякта 8 сорт бар менде. 8 сорт бар. Кайсы сорттор? Клери, Азия, Вивара, Сан Андреас, Альбион, Миценова, Капри бар. Альба бир аз бар. Альбион бар. Альба бир аз бар. Кычкыл деп көп эметкен жокмун, бирок өсүшү жакшы, кычкыл. Анан кийин аны көбөйткөн жокмун. Азыр эми могу башынан баштаганда биринчи жерди даярдаш керек да. Жерди сиз өзүңүз кандай кылып даярдайсыз? Негизи мен бул жерди тигердин алдында мен 2 жыл даярдайм. 2 жыл даярдайсыз? Ооба, жер эз алсын жакшы. Мынау 2 жыл даярдап туруп, анан 3-жылы отургузабыз. Анан кийин диамофоска же болсо нитрофоска өзүнүн эмелери бар, нормалары. Ошол нормаларды бериш керек жерге. Берип туруп даярдап, көчөтүн жакшылап даярдап, анан кийин тигиш керек. Бул ушудан башталат. Жер жакшы болуш керек, көчөтүң жакшы болуш керек, кароо жакшы болуш керек, агротехника. Жакшылап териш керек, анан кийин жакшы реализация табыш керек. Ушу бүт цепочканы бузбаш керек. Мо пленкаларды Кыргызстандан эле алса болобу же? Жок, бүт импорт. Импорт, Ооба, бул Россия мурун биринчи баштаганда жалаң Турциядан алчумун. Турциядан кымбат. Бияка келиши көп эмелер менен убакытта келчи, расход көп. Анан көп убакытта керек маалда пленка жок, күтүп каласың. Анан кийин ошон үчүн Россиядан алып баштадым. Биринчи жылдар Россияда жакшы сапаттуу чыгара албай аткан пленканычы. Акыркы жылдар үйрөндү. Россияда дагы аябай өнүгүп атат. Качествосы жакшы болуп калды. Качествосы жакшы болуп калды. Суукка, ызыкка азыр бузулбайт. Биз экөөбүз сүйлөшүп аткан менен көп клубника боюнча маалыматы жок адамдарга түшүнүксүз да. Сиз жанагы мисалы КЗ сорт, НЗ сорт десеңиз, мен түшүнүшүм мүмкүн, бирок дыйкандар жакшы түшүнбөйт да. Ошол нерсени да бир түшүндүрүп айтып койсоңуз. КЗ сорт бул одноразовый деп. Элдин ичинде одноразовый сорт. Бир эле түшүн берет. Бир ай берет. Болду. Анан эмдиги жылы берет. Азыр болду. Ошо КЗ сортторго кайсылар кирет? Клери, Азия, Миценова. Ошолор кирет. Анан кийин жанагы опыты жоктор, жаңы баштап аткандарга мен эмем да, өзүм советим да мындай. КЗден башташсың. КЗден бир түшүн берет. Ремонтантныйдан, долгоиграющийден баштап. Долгоиграющий деген жанагы күзгө чейин бергендер, аны акырын-акырындан кылыш керек экен да. Биринчи бир түшүн бере турганда тегип көрсө, опыт алганга жакшы. Жанагы күзгө чейин түшүн бере тургандардын сорттору кайсы сорттор бар? Капри бар, Альбион, Сан Андреас, Вивара, Мурана. Булардын баары күзгө чейин түшүн берет. Булар долгоиграющий. Анан кийин азыр ошол Куанбайке, сиз опытный, уже көп жылдан бери клубника кылган агроном, уже сиз мунун азабын көрдүз да. Ысыгын көрдүз, суун көрдүз, түшүнөсүз ошол нерсеничи. Азыр сиз ошол опытный адам катары мен бир суроом бар да. Биздин түштүк регион ысык. Баткен, Ош, Жалал Абад, ысык жерлер да, ысык жерлер көп. Салкын жерлерде айым тоолуу неме региондор бар. Анан кийин ысык жерлер бар. Түштүктөн азыр клубникага деген талап мындай. Тигип иштейт элем деген, дыйканчылыкка кылат элем дегендер талап күчтүү. Сиз ошол кайсы сортторду совет берет элесиз? КЗ сорттор. Мо одноразовый сорттор. Эрте бере тургандар. Эмне үчүн мына бүт эле экспортный ягода да бар.
Кыргызстандын ичине бизге көп кереги жок, бир аз эле. Базарга, Бишкекке жөнөтсөк, биртке эле жөнөтсөк баа түшүп кетет. Көп өтпөйт бияктан. Ошон үчүн бүт булар экспортный ягода. Ошон үчүн ранний ягода, мына КСД сорт эң ранний, мына Клери, бул эрте бушат. Эрте түшүмдү алып туруп, анан кийин кымбат баа менен, жакшы баа менен Россияга экспортташ керек. Ошондо мен сиздин оюңузду толуктап коеюн. Ысык жерлерге могу бир эле түшүм бере турган сортторду отургуз керек. Ооба. Себеби дегенде ал ремонтантный сорттор, мен ушуну айтып кетейин. Ремонтантный сорттор ысыкка өтө ысыкты жактырбайбы? Жактырбайт. Мына 30 градустан өйдө чаңдашат го пыльцасы. Ошол стерилизация болот. 30 градустан өйдө күйүп калат. 30 градустан өйдө болгондон кийин болду стерилизация, түшүмү майда болот, түшүмү аз болот. Ошон үчүн ысыкта болбойт. Андан көрө могу салкын региондордо ремонтантный сорт болот. Бирок ошондо дагы закрытый грунт кылыш керек. Жабык. Туннель аркындай туннелдер. Неотапливаемый, жөнө пленка менен үстүнөн жаап, ошондо эле мөндүрдөн сактайт. Жандар улам жаап туруп алса, ошондон да сактайт. Ошондо күзгө чейин алса болот. Күзүндө эрте үшүк түшсө, жаап коюшат. Түнкүсүн жаап коёт, күндүз ачып коюшат. Ошо ремонтантный сортторго. Ысык региондорго мына КСД сорттор, одноразовый. Бул КСД сорттор бир ай бергени менен бул өтө урожайный сорттор. Түшүмдү көп берет. Мисалы, Кубанбай эке, мен ушул жерден сразу түшүмдү көп берет деп атпайсызбы? Биздин туугандар күзгө чейин түшүм берсе, значит ал көп берет деп ойлойт да. Анан кийин жазында бир берсе, бир ай эле сатып калат экен анан кийин деп мындай коммерческий жактан ремонтантный сортторду көбүрөөк баалашат да. Муну күзгө чейин терем, күзгө чейин акча болот, көп акча болот депчи. Разницасы барбы? КСД сорт бул бир ай бергени менен түшүм аз бербейт, көп берет. Көп берет. Бул негизи кымбат сатылат. Клубника мындай, ооба, кымбат сатылат. Эрте жазда базарга чыкса кымбат кетет да. Экспортко кетсе, тем более Россияга кетсе, кымбат жакшы эле сатылат, жакшы баа менен. Анан кийин мындай да, КСД сорттор бир ай бергени менен түшүм бул аз бербейт, көп берет. Эгерде жакшы кароо болсо, жакшы агротехника болсо, жана ремонтантный сорт 5 ай берип атпайбы урожай. Ошого караганда бир ай бул көп берип коет урожайды. Бул жаман сорт жок. Жакшы караш керек. Жакшы уход кылыш керек. Агротехникасы жакшы болуш керек. Мына тиккен жылдан баштап жакшы бүт өзүнүн тартиби менен бүт агротехниканы жакшылап жасагандан кийин ошондо эмки жылы урожай жакшы болот. Бир ай береби ал КСД сорт болобу, ремонтантный болобу, 5 ай береби, аның да жакшы берет, бирок ысык жерлерге болбойт. Жайында мына 30 градустан өйдө көтөрүлүп кетип атпайбы бизге? Ремонтантный сортто сүйбөйт аны, болбойт. Мына могул бизде азыр могу Виктория, бул полудикий сортта. Илгерки сорттор. Бул чыдай берет. Бул чыдайт, баарына чыдайт. Эмне үчүн? Бул жаңы селекциялар, булар эмеде гибридный сорттор. Булар ысыкты сүйбөйт. Буларды Европада мисалы закрытый грунттарда гана өсөт. Только закрытый. Только закрытый, защитный грунттарда. Температурасын контролдойт, влажности контролдойт. Ушул тоолуу жерлерде закрытый грунт кылыш керек деп атпайсызбы, мындай баалаган кылып жаш. Ушул туура экен да. Кече күнү көлдүк балдар видео жөнөтүп атат, клубника. Мөндүр уруп салыптыр. Ошол жаман. Эми сонун болуп, гүлдөп түйүп баштаганда мөндүр уруп кетиптир. Анан кийин алар совет сурат, эмне кылсак болот деп. Уже вариант жок деп атат уже. Только под защитой выращивать болду. Тоолуу жерлерде под защитой. Ооба. Биздин могу тоолордо ар бир коктуга клубника өстүрсө болот. Биздики уникальный регион. Бүт сортторду бүт ар бир айда, мисалы эле могул меники КСД сортта. Эгерде бул баткенде апрель айында баштаса урожай берип, нарын тарапта августта берет ушул. Августтун башы, июлдун аягы болуп калат. Ушул эле сорт. Мында жылып барат да, тияк салкыныраак болгону кечирээк башталат. Кечирээк башталат. Ошол биздин мен дагы Баткенге чейин бар тартып келдим да. Роликтерди тартып, биз Баткенден да экспортко чыгып, клубникаларды жөнөтүп неме кылдык да. Биздин Кыргызстандын ошондой, сиз айткандай уникальный экен, бири-бирине мешет этпейт экен да. Баткендеги чыгып атканда чүйдүгү күтүп турат экен. Чүйдүгү башталганда нарын көлү күтүп турат экен. Азыр мисалы чүйдүгү бүткөндөн кийин эми көлгө барса болот. Көлдүгү араң бышып баштайт. Азыр сиздин азыр бизде түштүктө, Баткенде, Ошто, Жалал Абадта, ошондо сиздин айтуыңыз боюнча жанагы бир түшүм бере турганды массовый тиксе адашпайт.
Адашпайбыз. Бүт Россиянын рыноктары Кыргызстанда болот. Ошол учурда эрте чыкканда баасы дагы жогору болот, Жогору болот. Жогору болот. Түшүмдүүлүгү ар бир түптөн деп эсептебеш керек. Эгерде мына жакшы опыт болсо, жакшылап айтып атпаймынбы, 1 жылда тиккенден баштап тигерге чейин жериңди жакшы даярдасаң, көчөтүңдү жакшы даярдасаң, жакшы кароо болсо, анан кийин түшүмдүүлүк жакшы болот. Бул коммерческий сорттор, бул жакшы каралса 1 килограммга чейин берип коет, бир тамыры. Ооба. Эми 1 килограмм десең селдер көп байып кетет. Ооба. 500 грамм болсо, 300 грамм. 300 грамм болсо мындай Жетет. Эң эрте алып чыкса базарга, экспортко жөнөтсө, кымбат баа менен сатып ийишет. Июль айында Виктория сорт, жөнөкөй сорт клубника 40 сом 50 сом болот атпайбы килосы. 40 сом 50 сомго сатканча андан көрө буну качественный. Ооба, апрелде майда алып чыгып туруп 300-400 сом минимальный баага сатып ийген жакшы да. Анан жайы менен жатпай салып, башка иш болот. Ооба. Жок, эмки жылга кайра даярданыш керек. Эмки сезон анан кийин ежевика бар, ежемалина деп айтат бизде. Бардыгы. Буга өтүшсүн. Ежемалина да жакшы, Россия жакшы алып атат. Окуш. Спрос күчтүү. Бул да 1 ай берет. Бул июлдун аягы башталса, августтун аягына чейин түшүмдү берип коет. Азыр биз дыйкандар азыр кечерек тартып калдык. Азыр иш уже бүтүп баратат. Куанбай экен поляларын уже терип бүтөйүн деп аяктап калыптыр. Бул поляларды уже терип кеткен окшойт, Терилден бул. Булар эми бул кайсы сорттор? Бияк Вивара, Азия, Клери. Ар бир сорттун өзгөчөлүгү барбы? Бар өзгөчөлүгү. Сизге жаккан сорт 1-2-3 сортты айтыңызчы. Мындай да Бектемир. Ар бир жыл, мына мисалы 22-чи жыл, мына азыр түшүм терип атпайбызбы, Кудайга шүгүр. 21-чи жылга окшош эмес. Былтыр Клерини бардыгы сурап атышкан, бери Клери. Быйыл болсо Азия менен Мицунованы сурап атышат. Эмне себептен? Мына бул базар, рынок. Сиз так түшүнбөйсүз. Жок, Азия дамдуу. Азия дамдуу. Мицунова дамдуу. Сиз азыр Азия дедиңиз, Азия узун болот экен, Чоң болот. Чоң узун болот экен. Жакшы сорт болот. Жанагы Мицунова деген азыр барып ошол жерден ордунан көрсөтүңүз. Себеби деген ал сорт мага да жакты. Азыр мен ошол түштүк туугандарым ошол сортту предлагать этейин деп атам. Урожайда окумуш экен, анын жүрүңүз анда ошол деме Мицуновага төйлүчү. Мицунова деген сорт ушул, Бул ушу Мицунова, бул Мицунова 4 жыл болду. Бул 4 жылдыгы. 4 жыл мурун тигилген. Мен аз дыйкандар силерге бул клубниканын өзгөчөлүгүн көрсөтүп коеюн. Бул жанагы бизде бомба деп койчу эле. Жок, бул Черный принц деп. Черный принц. Илгери Мицунова деген сорт, Митце Шиндлер деген немецкий сорт бар болчу. Ошонун улучшенный. Черный принц. Черный принц алыс жолго кете албайт да. 2 саат тергенден 2 саат эзилип баштайт. Фигурасы окшош экен ошогочу. Бул улучшенный, Бул 4-5 күн жол жүрөт. 4-5 күн жол жүрөт. Муну мына азыр туугандар ушул клубниканы жеп, даамы биздин жанагы азыр Куанбай айтып аткан Виктория деген сорт, чүйдө жалап өстүрүп аткан сортту биздикилер эң даамдуу дешчи. Бирок андан даамы жакшы. Клубниканын эксперт болуп калдым да, муну мен бардык жерде клубниканы жейип көрө берип, Куанбайга келгендер жегенде мага жакты могучу. Жакшы. Азыр тиги жакта былтыркы 1-2 жылдыгын барып тартып көрсөтөлү, Жүрүңүз. Мо Мицунованын бир жакшы жери бар. Мо Викторияга караганда бул 2 жума эрте берет урожай. Эрте бышат иши, Эрте бышат. Буну кышкыга агроволокно менен сөзсүз жабыш керек. Любой сортту. Мына мо коммерческий сортторду, мо гибридный сортторду бардыгын кышкыга агроволокно менен сөзсүз жабыш керек. Ошол необходимый. Могу балагандардын түшүмүн алып койдуңузбу уже? Ооба, бул бүттү. Бул эрте баштаган. Бул апрелдин башында башталган. Уже бышып бүттү, булар. Ушул мына балаган закрытый грунт деген ушул да, туугандар. Мына могу Куанбай экен, мунун узундугу канча? Бул 30 метрден. 30 метрден, 30 метр. 20 метр кылган ол. Эмне үчүн эми күндүз ысыйт ичи. Анан басканга ичинде тергенге иштегенге оор болуп калат. 20 метр кылган жакшы. Ушул азыр
туугандар ушундай кылып кылса дагы андан дагы 15 күн эрте берет да, мынтип балаган кыла турган болсо. Бирок мен дагы бир нерсени айтып кетейин. Мына бул мен өзүм жасап көрдүм. Буну мен баштаганда эч ким баштай элек. Бул 3 метр 3.30 3.50ге чейин бул эме болуп калат экен, тар болуп калат экен. Биратала 7 сап баткандай кылыш керек экен. 7 сап. 7 сап. Ошондой кылышсын, анан бийигирээк. Ошондо ичине иштегенге да жакшы болот. Ичи микроклимат да жакшы болот. Мөмөлөрү да чоң товарный вид супер болот. Кубан байке, действительно сизде азыр бул кичинекей болбойт. Сизде опыт бар да. Акча салбай эле коюшсун могу кичинекей балагандарга. Лучше кенен кылыш керек. Кенен кылыш керек. Ошонун ичинде климат жакшы болот. 7 сап, мына ичинде 3 сап да азыр. Ошондо 7 сап баткандай болсун. Расходу канча чыгат деп ойлойсуз? 15 000 сом эле кымбатыраак түшөт бул арандачы. Ичи плюстары көп, чоңураак кылганда. Плюстары көп. 15 күн азыр могу ачык грунттан 15 күн эрте бышат. Ооба. Кымбатыраак сатылат. Кымбат сатылат. Ушундай кылып жакшы бир проект кылыш керек экен, Баары могу балагандарга акча көп кетет. Андан көрө акчасы тартыш болгондо мындай эле ачык жерге тигип туруп эле үстүн агроволокно менен жаап койгон жакшы кышкыга. Анан кийин жазында эрте жазда жаз келгенде эле күн жылып калганда эле жер жылып калганда агроволокнону ачып туруп, отоп, жалбырактарын, былтыркы жалбырактарын баарын кезип туруп, обработка кылып, кайра үстүн жаап коюш керек. Ошо гүлдөөнгө чейин. Гүлдөп баштаганда гүлдөрүн өйдө көтөргөндө болду, агроволокно менен жаппаш керек. Бир гана погодадан көргөзсө, үшүк жүрүш мүмкүн деп ошондо гана жаап коюш керек. Могу кайсы сорт? Бул клери. Клери. Мыцинон издеп жүрөсүз? Мыцино ар жак. Ар жак, бул клери деген сорт экен. Бул дагы бир түшүм берет жазында. Буну дагы орустар дагы, казактар да көп өстүрөт. Биз бирок азыр Кубан байке көзүнүн планыбызда башка сорт, Мицинова. Вкус менен алайлы деп атабыз, даамы менен, Кудай буйрса. Сапат, вкус. Аны жеп ала турган болсо конкуренция. Ооба. Россияда конкуренция чоң. Турциядан келет кулпунайлар, Сербиядан келет. Анан өзүнүкү местный башталат аякта Россияда. Ошонун баарын карап туруп иштеш керек бияктан. Кубан байке, могу клубникаңыз сонункенде мага жакты. Мага жакты ушу клубника. Мына Мицинова ушул былтыр тигилген. Эрте тигиш керек. Июлда тигип коюшса, эмки жылы мына мен былтыр моуну июлдун аягында тигилип калды. Ошондо кеч сентябрь, октябрь жок. Кереги жок. Биздикилер мындай да. Июлда. Кубан байке, бизде туугандар жазында тигишет дагы, күзүндө кичине түшүм алат дагы, анан кийинки жылга көбүнчө упор берет. Жок, бул ремонтантный сортта. Бул одноразовый сортта. Буну эрте тигиш керек. Крайний случай августтун аягына чейин. Августтун аягына чейин тиккендер эмки жылы урожай жакшы. Урожай жакшы алат уже. Июлда тигилсе утту. Анан кийин кышка кетип атканда жалбырактардын баары бири-бирине мындай курчашып калыш керек. Бири-бири саламдашып калат деп мен айтам да. Жалбырактардын баары бири-бири менен саламдашып калып, кышка эз алганы кечишсе болду, түшүм Кудайга шүгүр болот. Анан муну суук жерлерде бетин жабыш керек, үстүн жабыш керек. Ооба. Агроволокно. Кар барбы, кар жокпу, кыш суукпу, мустакпы, жылуу кышпы, баары үстүнө агроволокно менен жаап коюш керек. Агроволокнонун көп деле расходу талап кылбайбы? 300 метр, 320, узундугу 300 метр, 11 000 бе 12 000 сом. Көп деле акча. Актайт өзү. Зато урожай укмуш болот. Ооба. Көп деле акча болбойт экен. Эми кылганга жараша. Мындай да эң биринчи максат эмени коюшубуз керек да. Клубникабыз эң сапаттуу болуш керек. Даамынан бүт жагынан, бүт. Ошондо гана биринчи орунга туруп, анан кийин баары бияктагылар эме болот да. Түшүндүм. Конкурентоспособный. Кубан байкенин планы. Ынтымак болушубуз керек. Баарыбыз бири-бирибизди колдоп, бири-бирибизге үйрөтүп, кемчиликтерибизди айтып, мына биякты мындай кылып кой, биягын туура эмес кылдың депчи. Бул жеңил эмес өстүргөнгө. Ал жагын үйрөнүп алгандан кийин жеңил болуп калат. Ал жагын Кубан байке, сизге рахмат ушунчалык мага Кубан байке кел, Бектемир көрсөтөйүн, элдерге тарт. Эгер жагында чоң семинарлар болсо уюштур, эми мен өзүм уюштура албайм. Уюштурсаң мен барып выступать этип элдерге үйрөтөйүн деп Кубан байке дагы аркасына бирдеме калтырып кетейин деп аракет кылып атат. Кудай буйруса,
чоң семинарлардан көрүп каласыңар, конференцияларда ушул Кубанбайкада выступать этип калышы мүмкүн клубника боюнча. Кубанбайканын опыту көп. Мына азыр биз түштүктөн баштап тартып келип атабыз. Кубанбайка көп жылдан бери, мына 15 жылдан бери кылат экен. Мына байкасаңар, сорттор ар кандай Кубанбайка. Ар кандай сорт. Сиз уже барысын көргөнсүз да, мындайча айтканда. Альбион кандай сорт? Альбион бир аз капризный сорт. Артка тартат, кыйнайт. Опыт керек. Альбион деген мынау 24-27 градус аныкы. Потолок, максимальный температура 27 градус. Эгерде 24 градус болсо күндүз 10 градус гана ылдый, промежутокто өсөт. 24 градус күндүз болсо, түндө 14 градустан ылдый түшпөш керек. Эгерде күндүз плюс 35ке көтөрүлсө, анда плюс 25тен ылдый түшпөш керек температура. Биз түнкүсүн плюс 15 болуп кетип атпайбы? Болду. Гүлдөй коебу? Жок, гүлдөйт, мөмө берет, түшүм берет, бирок жанагы заявленный эмелер, питомниктерин айтат го 1 килограмм эмесинен тамырынан деп, 2 килограмм деп андай болбойт. Андай түшүм бере албайт. 200 грамм, 300 грамм болду. В редких случаях көбүрөөк берилиши мүмкүн. Ошондо Кубанбайка сиз айтып аткан, азыр айтып аткан 1 жылдык урожайы 300 грамм, 400 грамм эле берип калабы? Альбионбу? Альбион жакшы түшүм бериш үчүн ага бардыгы жагыш керек. Температура жагып туруш керек. Берген питаниялар жагыш керек. Бүт баарын жактыргандан кийин альбион төгөт. Сиз 15 жылдан бери көп берет. 15 жылдан бери клубника кылып аткан болсоңуз, сиз бул нерсени жакшы түшүнөсүз да. Мурана кандай? Мурана жакты мага, бирок баары айтып атпаймынбы, мен ачык жерде өстүрөм да. Защищенный грунтка мен эгерде тоон жанын өстүрсөм, мен анда чоң туннелдерди кылмакмын. Туннелдердин ичинде гана өстүрмөкмүн. Ошон үчүн биякта ачык жерде өстүргөндө мен ремонтант сортторду көбөйтпөйм. Болду. Кереги жок. Бир эле түшүм бере турган. 1 жыл даярданабыз, эмдиги жыл 1 ай бере турган урожайга ошого даярданып алдың. Кудай буйрса, эгерде Кудай таалам берсе, анда жакшы урожай аласың. Болду, уттум. Мунуңуз былтыр тигилиптир, июльда. Бул канча жыл түшүм берет? 4 жылдыкты көргөзбөдүмбү? Нормально эле берип атат. Жок, майда баары бир. 2 жыл. 2 жыл. 2 жыл. 3 жыл деңчи бай. 2 жыл. Желать эле 2 жыл. Жок, кымбат сатып үйрөнгөндөн кийин мына биздин туугандарыбыз, баардыгы кыргыздар кымбат саткандан кийин, анан кийин заказчик келет да. Мага мондай жакшы качественный ягода бер деп. Анан андай бериш үчүн 2 жыл жакшы. Кымбат сатат. Анан кайра эле бул пленка 5 жылга. Кайра эле ушу тамырды жулуп туруп эле кайра ордуна тигип койсо болот. Жерин бир аз жаңыртып, тазалап туруп, биогумустан берип, жерин даярдап, кайрадан. Лунканын ичине эле даярдап, кайрадан тигип койсо болот. Байке 500 грамм берип коет окшойт жөн эле. Мен 300 деп эме кылгам, планга да жетет депчи. Андан көп берсе. Клиент кандай? Клиенттер өзүң көрүп атпайсың бектен. Кубанбайканын клиенттери көп экен. Мына бүгүн биз да келдик. Кубанбайка бизге бир машина жүктөп берди. Алдында бир машинабызды коюп койдук. Көрдүңөр туугандар, жүктөлүп атат. Россияга жүктөлүп атат. Баягы күнү Кубанбайкага атайын Россиядан клиенттерим ээрчитип келгем. Орустар келип, көрүп, ушу клубниканы жеп, мына именно ушул клубникаларды жүктө деп заказ берип кеткен Кубанбайка. Ошон үчүн келип машинаны койдум. Жүктөлүп атабыз бүгүн. Клиенти жакшы. Кубанбайка мына дыйкандар клубниканын сортторун айттык. Кандай сортторун. Анан кийин биздин экөөбүздүн оюбуз боюнча дагы могу бир түшүм бере турган, даамдуу, экспортко чыга ала турган, конкурентко способный боло турган жакшы клубника деп биз могу Мицуно деген сортту сунуштап атабыз да. Мына азыр бул урожайды Кудай буйрса сиз жарымын алып коюпсуз, анан моментип ушиктерин ырыта баштаптыр да. Азыр эми бул ушиктерин жакшы көп ырытып атканына мен сүйүнүп атам, көчөт көбүрөөк болот депчи. Дыйкандар көчөт заказ берсе болот да сизге. Болот. Көчөт заказ берсе болот. Мунун көчөтүн кылып, мен азыр планым боюнча Кубанбайка какой-то бир түштүк жакта бир 10 гектар кылып туруп, бир мындай территория кылып туруп, ошол жака массовый отургузсак деген пландар бар да. Сүйлөшүп, мисалы Баткендин бул районуна 10 гектар, тиги районуна 10 гектар. Себеби дегенде 1 гектар менен экспортко чыкканга болбойт да. Туура. Машина толбойт. Туура.
Биз анын үчүн бириктирип, бир айлык өкмөттүн элин бириктирип туруп, сиз айтып атасыз, муну гектарлап кылыштын кереги жок деп, башында. Жок, үйлөнүп атканда кереги жок. Эмне үчүн эми мына поляга чыкса, поляны сөзсүз тозуш керек. Мына меники бүт тозулган. Кышында могу пленканы мал тебелеп койсо, айырып коет. Болбой калат. Ошон үчүн огороддон баштасын, огороддор тозулганда мал киргизбейт, тебелебейт мал. Кышында жакшы кыштайт, жакшы уктайт, эз алыпчы. Эмдиги жыл урожай жакшы берет ошондо. А поляга чыгам дегендер биринчи тозуш керек. Тозуш керек, гектарлап. Гектарлап тозуп чыгат. Анан туугандар, мына Кубанбай экен полясы сон экен. Азыр көчөт бере турган момент экен. Көчөттү Кубанбайга биз мындай деп чечтик. Азыр биз сиздин номериңизди калтырсак, чала берип сизди тажатат да. Туугандар, көп чалып, анан кийин убакыт болбой атканда жооп беришке кыйын болуп калат. Азыр биз атайын YouTube каналыбыздан комментарийине номерлериңерди калтырсаңар болот. Instagramга, WhatsApp номерлериңерди калтырсаңар болот. Биз ошол жерден бириктиребиз. Бардык Кыргызстан боюнча кайсы региондо көбүрөөк спрос бар. Мисалы баткендиктер көп жазып, көп комментарий калтырып, номерлерин калтырса, биз баарысын группа бириктиребиз. Анан кийин баарысын барып топтойбуз. Топтоп туруп, анан кийин ошолорго бир сорттогу клубниканы предлагать этели деп атабыз да. Анан кийин ошолордун клубникасын кайра өзүбүз сатып алып, Россияга экспортко чыгарайлы деп атабыз да. Аларда мындайча айтканда неме жок, коркунуч жок да. Отургузса акча болот. Өтөт. Бул сорт 100% өтөт. Сатып атпайын өтүп атат. Мына Кубанбай экен көчөтүн даярдап берет экен, Кудай буйруса. Мына Кубанбай экен неме кылла, көчөт кимге керек, кандай сиз Кубанбай экен сиз айтып атканыңыз боюнча, ушу ремонтанттын сорт эмес, могу беришкен. Могу клубниканын даамы биздин ушу Кыргызстанда клубникалардын баарысынын даамы жакшы экен. Ишенбесеңер, Кубанбай экен полясына келип бирден экиден жеп кетсеңер болот. Андан көп жейсиң. Биздин бүгүнкү машинабыз Тюменге кетип атат. Тюменден ушул Мицунова деген сорту да алып жесеңер болот. Тюменден Кыргызстанга барып клубника кылат элем, кандай клубника тиксем болот деп аткандар болсо, Тюменден келип машинадан клубниканы алып жеп, даамын көрүп, мына ошол сорт бул жерде. Жагып кала турган болсо ошол сорту бересиз. Азия деген сорт жүктөлүп атат. Альбион жүктөлүп, Альбионда жүктөлүп атат. Вивара жүктөлүп атат. Альбион бирткеле. Азия, Вивара биртке, Азия көбүрөөк, анан кийин Клери көп, Мицунова көп. Ошол 4-5 сортту жүктөп атабыз азыр бир машинага, Кудай буйруса, 1-2 күндүн ичинде. Подписка кылла, сөзсүз. Подписка кылып, биздин видеолорду көрүп тургула. Кубанбай эке мен дагы форумдарды өткөрөбүз, Кудай буйруса. Кубанбай эке жакшы, бизге дыйкандар үчүн сонун жакшы маалымат болду, Кубанбай эке. Жарым саатта баары бүт маалыматты бере албайбыз. Кийин суроолор болот, ар бир суроого кайра өзүнчө бир ролик кылайлы. Ролик да болот, анан кийин семинарлар болсо, семинарларга эгерде брошюрада жазып койсок, брошюрага ар бир дыйканга берип, ар бир айыл өкмөттөгү топ болот да, мына клубнайн тигендер. Аларга брошюра берип, мына муну кыласыңар депчи. Ошо порядка. Ошол сиз айтканда нерсе жакты да, брошюра кылып койсок, бир семинарда чыгып кетип атканда баарысын берсең, уже ал кайра обратно чалбайт да, ошону карап эле ошо менен кыла берет. Бул удобрениясын кандай кыласыз? Удобрение стандартный удобрениялар. Стандартный. Эң биринчи жаз, эрте жазда биртке жанагы азоттуу удобренияларды бериш керек, анан кийин фосфордуу удобрениялар сөзсүз тамыр өсүш үчүн. Ошо анан кийин гүлдөөнгө чейин кальций бериш керек. Негизи кальций гүлдөп баштады, 5-6 күн эле керек кальций болду. Кальцийди токтотуп туруп, анан калинийлерге өтүш керек. Калиний удобренияларга. Анан бүт тамчылатма менен адресный доставка ар бир тамырга. Туугандар, ушул жерге жөнөкөй болбойт. Могу Мицунованы жерге могу капельный кылбаса, майда болуп калат, товарный вид начар болот, слаб болуп калат, арзан болот, иштегиси келбей калышат. Мондай бүт тартиби менен кылышса, кымбат жакшы баага сатат. И качество ошондой болот. Разы болушат, акча түшүмү жакшы болот, көбөйтүшөт. Ошондой туугандар, буну сөзсүз пленка жаап, капельный кылыш керек экен. Бул деле көп акча эмес. Мына могу жерде канча сотук жериңиз бар? Мицунова. Бул жерде 80 сотук, ушу жер. Ушу жер 80 сотук. 80 сотук. Эми секрет болбосо, ушул 80 сотукка канча расход болсо, расход кылат? Же мисалы 10 соткабы? Мындай, мына пленка өзү мына Россияда азыр
9000ден 10000 рубльга чейин. Канча метр? 500 метр. 500 метр. 1 гектарга 6 километрден 7 километрге чейин кетет. Анан кийин мына капель ошондо мына канча 6 километр кетсе 500 метри 10.000 деп коелучу. Жолу менен бияка келген 10.000. 20, 40, 50. Көчөтүн болсо, эгерде мына жакшылап абдан баары кызыккандар болсо, анда көп жасасак арзан болот. Анан өздөрү да үйрөнөт көбөйткөнгө көчөттү. Биртке кетет, аяктан көбөйтүшөт, анан бир стандарт менен баары көчөттү өстүрүп, тигип, мөмөнү да бир стандарт менен алып баштайт, бир стандарт менен өткөрүлөт. Туугандар, мындай болуп атат бул жерде. Коомбойге эгер Бектемир уюштуруп көп количестводагы көчөт заказ кылсаң арзан кылып берем деп атат да. Анан Азастан болсо кымбатыраак болот экен. Бул жагынан эгер силер канчалык активный болуп көбүрөөк заказ бере турган, бардыгыбыз чогуу заказ бере турган болсок арзаныраак болот, Ооба. Анан пайдасы гектарына канча миңден? Эми жакшы каралган болсо $20.000 берет гектарына. Жакшы каратым. Бир эле бергенде 20.000. Ооба. Нормально. Расходтон сырткары таза 20.000. Таза. Мына туугандар, Россияга жакшы кароо болсо. Россияга барып 2 жылда, 3 жылда 20.000 таба албай кыйналып жүрбөйбүз биздин туугандар. 1 гектар жер көп эле адамдарда болуш керек, менин оюмча. 1 гектар жер алыш деле көп деле кыйынчылык жаратпаса керек дейм да. Зато мына $20.000 бизде айлана таксовой ичип жүрөт биздин туугандар Россияда. Кафелерде иштеп жүрөт. 2 жылда дагы 20.000 таппаса өре кыйын дейм ал жакта тирлик. Ошону мисалы могу жерде 1 гектар жер карап, мына жазында 1 ай түшүм алат. Башкаларда даярдап, клубника сугарып, карап туруш керек. Мына туугандар. Ошондой дыйкандар. Жакшы, эгер кызыккандар болсо, сунуштар боло турган болсо, биздин комментарийге калтырсаңар, баарысына жооп беребиз. Сөзсүз, Коомбайке, биздин дыйкандарга өзүңүз бир кайрылып коюңуз. Кандай эмне? Туугандар иштейли, экспортко көп чыгарайлы. Ошол. Коомбайке рахмат ушунча неме кылганыңызга. Бизге ушу сырыңыз менен бөлүшүп, клубниканы көрсөтүп, кандай сорттор бар экен көрсөтүп, чүйдө эң эле крупный клубника кылган, жаңы сортторду кылган сиз болушуңуз керек. Биз изилдеген жок. Биз изилдедик да, биз билебиз да бул ким эмне кылып атат баарысын. Анан рахмат Коомбайке. Анан кийинкисинде могу комментарийге жараша эмне суроолор боло турган болсо, анан дагы бир кайрылып келебиз. Рахмат. Жакшы, сүйлөштүк.